Ай сайын 20-30 миң айлык убадалап, мынтип көрүнгөн жайга жарнама илип, Тиенс Тинши компаниясын соода маркасын жамынып, карапайым калкты кредит алдырып, ири суммадагы акча каражаттарын алдап кеткен уюшулган топ аныкталды. Алардын катарында кошуна өлкө жарандары да бар. Бул тууралуу Акипресс маалымат агенттигинде өткөн пресс жыйында компаниянын расмий өкүлү билдирди. Тяньши, Тиенс бир эле компания, эч качан оптовый склад же ошол оптовый складка жумушчу болгондо дагы айлыгы же болбосо кирешеси жума сайын 20 миң сомдон жогору деген жарыя тараткан эмеспиз. Бул маалыматтардын баардыгы жалган. Жалган маалыматтарды уга турган болсоңуздар, ошонун калп экенин билип, ошол маалыматтардын баардыгын топтоп, ким ошондой маалымат таратып атат? Ошонун аты жөнүн, колдон келсе телефонун, ошонун жайгашкан ишканасын, адресин, дарегин тактап туруп, күч органдарына кайрылууңуздарды суранабыз. Мындай абалдан улам эл аралык компаниянын өкүлү карапайым калкты каржыга сабаттуу болууга чакырат. Эгер укуктук кеп кеңешке муктаждар болсо көмөктөшүүгө даяр. Ал үчүн Тиенс Тинши компаниясынын расмий даректерине кайрылуу керек. Жабыркаган адамдар Тяньши корпорациясынын өкүлчүлүгүнөн кандайдыр бир жардамга муктаж болсо, расмий маалыматтарга муктаж болсоңуздар, мына бул жерде көрсөтүлгөн реквизиттер менен кайрылыңыздар. Биз сиздерге ар тараптан жардам бергенге даярбыз. Себеп дегенде элге зыян келтирген, жөнөкөй карапайым адамдардын акчасын алып алып, ошолорго убада кылган убадасын ишке ашырбай, аларды акчага дагы, убакытка дагы чыгым кылган адамдар жоопко тартылыш керек. Эл аралык абройлуу компаниянын расмий өкүлү билдиргендей, компания Кыргызстанда мыйзамдуу иш жүргүзөт. Тиенс Тинши компаниясы финансылык пирамида эмес. Эгерде кичине убакыт бөлүп ошону териштиргенди үйрөнбөсө карапайым эл, анда алданган. Биздин моделди түшүндүрөм. Биз деле адамдарга маалымат беребиз. Сен өзүң колдонуп, ошонун пайдасын адамдарга түшүндүрсөң, алар келип катталып биздин партнер болсо, иштешем десе, ошону менен соода кылып, кишилерге себепкер болуп акча тапса болот деп атабыз. Бирок айырмасы, биз эки киши менен чектебейбиз. Бизде канча адам болсо ошончолорго айтып кете бер. Себеби мына ушундай математикалык модель баягы бесконечность, чексиздикке алып барат. Маалымат жыйында Тиенс компаниясы Кыргызстанда 2014 жылдан бери расмий мыйзамдуу ишмердүүлүк жүргүзөөрү маалым болду. Салыктын бир эле түрү кошумча нарк салыгынан эле Кыргызстандын казынасына 315 миллион сом чегерген. Салыктын дагы түрлөрү бар. Ошол жактагы салыктарды эсептей келгенде дагы 160 миллион сомдон ашык биздин Кыргызстандын бюджетине киреше киргизген. Башкача айтканда ошол 5-6 жылдын ичинде эле баш аягы расмий 1,5 миллиард сомдун айланасында бюджетке киреше киргизип атат. Коммерциялык Тиенс Тинши компаниясынын социалдык мааниси жогору. Дүйнөдө 110дон ашуун өлкөдө расмий иштейт. 140 миллиондон ашуун үй бүлө табигый азыктарын пайдаланып, ден соолугун чыңдап, ишкердүүлүгүн өнүктүрүүдө. Айта кетсек, Тиенс Тинши пандемия учурунда дарыгерлердин иммунитетин көтөрүүгө табигый кошулмаларын тартуулаган. Ал эми Тумар бий тоонда бийлеген майып балдарга жалпы суммасы $1 миллион бийлөөгө ыңгайлуу коляскаларды белекке берген. Наркы $730, 3 даана ортопедиялык буюмдарды тигүүчү технологияны сатып берип, аны иштетүүгө 4 адисти окутту. Ош шаарындагы Лотос балдар үйүн камкордукка алып, Баткенде жабыркаган 10 үй бүлөнүн турак жайын калыбына келтирүүгө көмөк көрсөттү.